Саламатсыздар телекөрүүчүлөр. Биздин жалпы кыргызстандыктарды кирип келген 2020 жылкы жаңы жылы менен куттуктайм. Быйылкы 2020 жылы бизди эмнелер күтөт? Ошолор жөнүндө кыскача токтолуп кетсек. Быйылкы жылы 2020 жылы Уран планетасынын таасири Кыргызстан үчүн өтө чоң болгондуктан эмнелерге биз көңүл бөлүшүбүз керек. Бул оригиналдуулуктун, ар кандай неординарный решениялардын, электроэнергетиканын, авиациянын, электрониканын планетасы болгондуктан Уран планетасы. Биз өзүбүздү жайбаракат эмес, өтө тез алып жүрүүбүз керек. Уран планетасы сыяктуу эле. Уран планетасын көпчүлүгүңүздөр маалымат алып жүргөн болсоңуздар, Уран планетасы боюнча билесиздер, күтүүсүздүктүн планетасы, тездиктин планетасы. Ошондуктан тез болуу керек. Биз эмне дейбиз? Өзүбүздүн элдерибизди, инсандарыбызды, жарандарыбызды ошондой быйылкы жылы иштин сапатына эмес, көбүнчө тездигине көңүл бөлүшүбүз керек. Эми биз быйылкы жылы кайсы айлардан максималдуу ийгиликтерди алып калсак болот? Ошо боюнча кыскача токтолуп кетсек, эң ийгиликтүү айлардын бири быйыл күз айларындагы, күз айларынын ичинен октябрь айы эң ийгиликтүү айлардын бири болот. Бул саясатта деле, коомдо деле, үй бүлөлөрдө, жумушта, ким карьерада, ким ден соолук боюнча, ким финансылык жактан көптөгөн ийгиликтерди күткүсү келсе, ошо октябрь айында күтүүгө болот. Кооптуу айлардын ичине январь айы менен сентябрь айы кирет. Ушул учурда көбүрөөк өзүбүздү токтоо, сдержанный кармашында алып барышыбыз керек. Антпесе көптөгөн проблемалар болушу мүмкүн. Коомчулукта деле, саясатта деле, үй бүлөдө, ден соолукта бардык эле жакта. Ушул учурларда абайлоо керек. Январь айында и сентябрь айында. Октябрь айы эң жакшы айлардын бирине кирет. Жылдыз белгилер ичинен эң ийгиликтүү нерселер быйылкы жылы 3 жылдыз белгиге келет. Алардын ичинен биринчиси текечер жылдыз белгисине келет. Экинчиси жаачы, үчүнчүсү эгиздер жылдыздоону. Эми калгандарынын эле жакшы нерселер болот. Айрыкча финансовый плане, акча, каражат тарабынан эң жакшы болчу, карьера жагынан, жумуш көп жактарынан ийгиликтүү болчу жылдардын бири. Айрыкча текечер жылдыздоону быйылкы жылы жакшы болот да.